Пайгамбардан сурашты: "Я Расулалла, эң жаман аял кайсы?" dedi. Эң жаман аял, бактысыз аял кайсы дегенде, мен айткан жокмун. Пайгамбар айтты: "Өзүнүн күйөөсүнүн кемчиликтерин жашыра албаган аял" деген. Жашыра албайт. Кичинекей бир нерсе болду, төркүнүнө жеткизип барат. Мен дайым айтам, баягында сабакта айтсам, бир көпчүлүгүнө мен түшүнбөй калган окшойт, бирок айтайын деген нерсем ушундай да. Мына мен да эркекмин, бул жерде отурган эркектер, баарыңар күйөөңөр бар, балаңар бар. Мисалга элесе, субханалла, сиздер мисал өзүңөрдүн төркүнүңөргө барасыңар. Бирок ошонун алдында өзүңөрдүн күйөөңөрдү атаңар менен апаңарга жамандап салгансыңар. Ушундай жамандап салгансыңар, эми эмне экен? Аяка барганда күйөө баланынчы бир тиын кадыры жок. Төргө отура албайт ал. Анткени баардыгы тең жек көрөт да, жүрөгүндө жек көрүү салып саласың. Эми кантип сен субханалла ошону эми төркүнгө апарасың кайра? Мында пайгамбар айтып атканда мында бир чоң бир айткан маани бар. Деме аял киши субханалла күйөөсүнүн эң жаман нерсесин жашырганга аракет кылыш керек. Билесиңерби, адам пайгамбар эгер тоо жылтыр десе ишенгиле дейт. Бирок адамды мүнөзү өзгөртүрсө ишенбегиле дейт. Кырда бар, аңгектен качсаң дөңгөккө дейт. Кээ бирлер бир аял эркектен качып, экинчи эркекке барып ошондо бактылуу болуп калам дегендер бар. Көчөнүн сонун бир окуя болду.